бир түрдүү жана окшош формадагы үйлөрдү көрүп чарчадыңызбы? Салам достор, бүгүн биз бул дүйнөдөгү эң өзгөчө үйлөр боюнча сүйлөшөбүз. Кеттик анда. Прагадагы бийлеп жаткан үй. Праганын тарыхый бөлүгүндө курулган бийлеп жаткан үй айланадагы пейзаждан таптакыр айырмаланып турат. Ал 2 цилиндр түрүндөгү мунаралардан турат. Алардын бири симметриялуу жана регулярдуу. Экинчиси ири имарат бийлеп баштагандай сезилиши мүмкүн. Ал көп убакыттан бери деконструкциялык стилдеги эң оригиналдуу архитектуралык чыгармалардын бири катары таанылган. Андан кийинки ири үй 2004-жылы Польшанын Сопот шаарында кийинчерээк ири үй деп аталган өзгөчө фантастикалык көрүнгөн үй курулган. Анын долбоорун швед сүрөтчүсү Пер Далберг Ян Марчин Сазан Сердин жомокторунан шыктандырып жараткан. Ал имаратка жомоктогудай көрүнүш берүүнү пландаштырган. Белгилеп кетсек, ал өзүнүн планын ишке ашырууга да жетишкен. Андан кийинки Канзас Ситидеги китепкана. Американын Канзас Сити шаарынын тургундарынын китепканага кантип жетүү керек деген суроо таң калтырат. Анын имараты байкабай коюу дагы мүмкүн эмес. Ал эски томдордой жасалган. Алардын арасында Шекспирдин Ромео жана Джульетта, Толкиендин Шакектердин ээси, Харпер Линин Кылкылдаган кушту өлтүрүү, Чарльз Диккенстин Эки шаар жөнүндөгү баян жана башка атактуу китептери бар. Андан кийинки өзгөчө үйүбүз бул үй себет. Американын Огайо штатында өрүлгөн себеттин эбегейсиз эстелигин элестеткен үй бар. Чынында бул себет жана башка өрүлгөн буюмдарды өндүрүүгө адистешкен Лангоберже компаниясынын кеңсеси болуп саналат. Имарат ушул компаниянын заказы менен курулган. Бул курулушка $30 миллиондой сарпталган. Андан кийинки укмуштуудай үй Кактус Голландияда Роттердам шаарында кактуска окшош үй курулган. Адамды жаратылышка жакындаткысы келген архитекторлор кийинчерээк эң мыкты 10 жашыл асман тиреген имараттын катарына кирген үйдүн долбоорун түзүшкөн. Террасалары ачык болгондуктан үйдү кактуска салыштырышкан. Уникалдуу 19 кабаттуу имаратта 98 батир бар. Алардын ар биринин балкондору жарым тегерек. Анын аркасында аларда өскөн өсүмдүктөр жана ар тараптан жарыктар курчап турат. Сыртынан караганда бул балкондор спираль сыяктуу бурулгандай чоң импровизацияланган тепкичтерге окшош. Кактус үйү Роттердамдын чыныгы жасалгасы. Андан кийинки биздин дүйнөдөгү эң өзгөчө үйүбүз бул үй таш. Португалиядагы Фафе шаарына жакын жерде түзмө-түз таштан куралган өзгөчө үй жайгашкан. Ал ошондой эле Флинт таштар мультфильминдеги тарыхка чейинки адамдардын жашаган жерине окшош. Бул үй 1973-жылы Виктор Родригес тарабынан эки чоң таштын ортосундагы тоолордо курулган. Бул жомоктогудай үйдү түзүүнүн максаты цивилизациядан алыс үй бүлөңүз менен эс ала турган жерди чагылдырышкан. Ушуну менен биздин видеобуз аяктады. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.